реакциялары бири башкача болчу. Эркек адамды тигип аткан. 2003 жылдан бери сайма сайып тикмечилик менен алектенген Мирлан Бекенов мырза экенине карабай, бул өнөрдү ардактап, коомдук көз караштарга карабастан сүйгөн иши менен алектенип келет. Ал кезде азыркыдай машинкалар жок да. Мен кол машинка менен иштеген күндөр. Сайманы колго ийне менен сайган. Жумушту сүйүш керек. Чындыгында сүйүш керек. Сүйгөн жумушуң кандай учур болбосун жеңил. Анан буга деген оңой келген жок bizler. Убагында кыйналган учурлар болгон. Кыйналган учурлар болгон. Бир материалды алып, бир кийимди чыгарыш үчүн кеземени метрлеп алып келип алыптыр. Кескилеген күндөрүбүз болгон. Ыйлагым келген күндөр болгон. Бекер иштеген күндөрүбүз болду. Үйрөнүш үчүн. Оймолор да баягы бири-бири менен сүйлөшөт кадимкидей. Ошентип айтып калышат го. Сүйлөшөт. Анткени деген бирине бири шайкеш келип, бириникин бири толуктап, мондай баягы эме чыгат. Ой чыгат. Ит койрук деген ою бар. Казым оюн деген ойлор бар. Мисалы үчүн. Вот ошондой. Ошолордун баардыгы тең баягы бир эле нерседен, элементтерден эле турат ал нерселер. А бириникин бири толуктап, анан жанакындай ойлор чыгат. Өзүбүздүн кыргыз ойлору жыттанган кийимдерди чыгара бере турган болсок, маданият өзөнүбүз. Бул иш деген мен деген жакшы эле жактарга өзгөрттү. Мисалы, мен ушу менен бутман турдум. Мен аны эч жашыра албайм. Мен ушул жумуш менен иштеп атам. А көрбөгөн кишилерге өйөн учураган убагында. Азыр болсо мырзалардан азыр тикмечилер көп эле чыгып кетпеди. Ал кезде деген мисалы мен Бишкек шаарына келип, мен Швеяларда иштедим да. Швеяда иштеп атканда, мисалы чужой кишини көргөндө, чужойлор көргөндө мындай эме болчу да. Реакциялары бири башкача болчу. Эркек адамды тигип аткан ана. Бирок баа бергендер баа берчү.